Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Турсуналиева Назгүл каналы сунуштайт. Кемпир. Авторы Бейшенбай Усубалиев. Окуган Турсуналиева Назгүл. Урматтуу угарманым. Эгерде сизге чыгарма жаккан болсо, комментарий жазып, лайк койгонду унутпаңыз. Кемпир. 9 ай бою көтөрүп, толгонуп сөөгү сыздаган, 10 ай бою көтөрүп, омуртка сөөгү сыздаган, түн уйкусун 3 бөлгөн, түйшөлүп эмчек сүт берген, энең бир өлбөс болсочу. Туркиядагы Ван кыргыздарынын ырларынан. Биз шаардын чет жагында турчубуз. Бирин-бири кесип өткөн тар көчөлөрдүн четиндеги кызыл дарбаза биздин үй. Биздин короодо бири-бирине окшогон түркүн мүнөздөгү адамдар түтүн булатып олтурушат. Ошентсе да баарыбыз кадырлап, сыйга бөлөгөн адамдар ушул короонун ээлери. Алар негизинен 3 баш. Абышка кемпир жана баласы. Кээде кызып алып өңү башын тырыштырып, кимдир бирөөгө кекенип жүргөнсүгөн кемпирдин инисин көрүп калабыз. Баса, булардын мышыктары өздөрүнөн көп. Ар кайсы бурчтан мыйоолоп итиркегиңди келтирет. Калган 2 бүлө мусапырбыз. Мынткен себебим, биздин бул короодогу жүрүм турумубуздун тагдыры тигил кожоюндардын кабак каштарына тыгыз байланышкан. Өзүбүздү мындайча атаганыбызды биринчи уккан адам түшүнө бербей сурамжылап кирчү да. Анан сырын билгенден кийин туура экен дегенсип башын ийкегилеп күлүп калчу. Ошентип биз, мусапырлар, тегиз студентпиз. Окуйлу деген тилек менен шаарга келгенбиз. Мен азыр ушул короодогу бир аз мезгилге созулган биздин жашообуз жөнүндө баян курайын деп отурам. Албетте, мен баарын акыр-чикирине чейин айтууга бел байлаганым жок. Жана минтүү колумдан да келбейт. Негизинен кемпир жөнүндө баян этем. Анткени ошондогу тирилигибиздин өзөгүн ушул кемпир түзчү. Азыр да анын ар бир кыймылы көкүрөгүмдө. Кайран кемпир. Биринчи күнү эле жандырмагы жок табышмактай сезилген. Көпчүлүгүбүз үчүн ушул эле бойдон кала берди. Бул кемпирдин үйүн досум тапты. Анткени баарыдан мурун ал муктаж эле. Ал бир күнү чечекей чеч боло кубанып кирип келди. Кудай берди. Чакан, деле сонун үй экен. Андан да кожоюндарын айтпайсыңбы? Тим эле өз баласындай үйрүлүп түшөт. Кудай-ай, ошондой эле болсо экен. Ай айланбай көчүп конуп жүрүп, жаман эмеректерибизди да ишпалдасы чыгып бүтмөй болду. Аяшым экөө ушинтип кудуңдап сүйүнүп жатышты. Мен өзүмчө эле кыжырдана кеттим. Жыргаптырсыңар, сүйүнүп коюшат дагы. Анын деле бетиңден өөп койбос, 1 айга жетпей кууп чыгат да. Минтип куураганча үйлөнбөй эле койбойсуңарбы? Окууну бүтпөй жатып өлүп кеткенсип. Чала силерге, чала. Анан жап-жаш баладай болуп чыныгы дилинен кубанып олтурушкан, жүрөгүндө кенедей кири жок досторумду аяп да кеттим. Кубанбаганда кантишсин байкуштар. Үйлөнмөгүнөн артыгы чыгышты. Сыгандай болуп самсаалап көчүп конуп жүрүп жүдөп бүтүштү. Бул куу турмуш ар бирибиздин башыбызда бар эмеспи? Ошентип баягы түгөнбөгөн эмеректерибизди бир машинеге жүктөп алып көчүп бардык. Кемпир менен Абышка күтүп туруптур. Кемпир узун бойлуу, арык чырай, куба жүздүү адам экен. Бизди жылмайып тосуп алды. Күлгөндө алтын тиштери жаркырап даана көрүнүп турат. Абышканын сырткы кейпи кемпирге көп жагынан окшоп кетет. Бирок жөөлөп кетсе жыгылып калчудай болуп тыртыйып өтө эле арык. Экөөнү карап туруп, бири-бирине окшош экен. Деги эле эри менен катыны окшош болушат. Кызык деп таңданып койдум. Биз колдон келишинче жакшы көрүнүүгө далбас уруп жаттык. Деги күнүң түшкөн кишиге бөйпөңдөп туруу адамдарга мүнөздүү көрүнбөйбү? Биздин балдар абдан жакшы бейм, а? Кемпир анткор күлүп, Абышкасына назар бурду. Абышкасы мурда мен укпаган чыйылдаган үн менен ушинтүүгө араң жарады да, тамагы кычыштуу жөтөлүп жиберди. Ал мага жүдөңкү, кемпир жедеп мойнуна минип алган бечарадай көрүндү. Негедир аяп, байкуш деп койдум. Кемпир ар кимибизди элеңдеп карап чыкты. Мени жалт карады да, анан досумдан: "Бул жигит сенин досуңбу? Ыманы ысык экен, а?" деп сурай кетти. Ал унчукпай башын ийкеди.
Эмеректерибизди жайгаштыра баштадык. Кемпир эмеректерди кармалап, айрымдарын сындырып аламбы дегенсип ушунчалык аяр сылагылап жүрдү. Силер бай турбайсыңарбы? Радио килем, тигилер биздин коңшубузду айтып жатат. Алигиче эч нерсе ал элек. Жакшы радио экен. Менин да мындан кымбат радиом бар. Аны эч кимибиз сүйлөшпөйбүз. Үйдө эле турат. Телевизор да бар. Кемпир өзүнчө эле жебирей берди. Анын көңүлү сынып калбасын деген ниетте мен гана назар бөлүп, башымды ийкеңдетмиш болдум. Анан мен да жүк көтөрүп кеттим эле. Анын сөзүнө эч ким көңүл бурбай калды. Муну кемпир өзү да сезди окшойт. Сөзүн тык токтотту. Бир мезгилде ачуулана кыйкырды. Тайыр! Тайыр! Үйдөн жылаңбаш абышкасы атып чыкты. Кемпир аны зекигендей акырая бир карады да, анан муну бизди билип калбасын деген ниетте калп жылмайып мындай деди. Ой, сен кызык белемсиң? Эмне кылып жатасың? Балдарга жардам бер. Жүрөк барбы сенде? Абышка дагы жөтөлдү. Алар жетін албай кубанышты. Эмнеге кубанышканын билбейм. Биз болсо, буйруса бул жер туруктуу жайыбыз болот го деп кубандык. Экөө тең кыргызча анча-мынча чалып сүйлөйт экен. Кыргыз эмеспиз, өзбекпиз дешти. Кечинде жаңы конушта биринчи тамактанууну баштадык. Тең ортолоп калганда дубал катуу дүңкүлдөдү да кемпирдин ачуу кыйкырыгы угулду. Балдар, балдар, бизге келиңдер, телевизор көрүңдөр. Шайырлар ырдап жатат. Минтип жүрсө бизди жыргатат бейм, жүргүлө. Досум жол баштап жөнөп калды. Үчөөбүз жабыла кирип бардык. Абышка кемпир жадырап жайнап олтуруптур. Кемпир телевизордогу ырчынын кыймылын туурап, өзүнчө эле кубанып жатты. Анан абышкасына: Айда сонун ырдады, Тайыр, деди. Бул катындын үнү сонун. Кемпир бизге кайрылды. Силер түшүнүп жатасыңарбы? Мындай ырды жүрөгү бар адам кантип түшүнбөсүн? Өзбектин сонун ырлары ырдалып жатпайбы? Биз баш ийгедик. Даана түшүнө бербесек да калп эле жылмаймыш болдук. Тигини караң, күлүп коет. Күлө кой. Ырдай кой. Ырда, ырда. Ошентип. Кемпир ырдап жаткан аялды эркелете баштады. Абышкасын жулкулдатып: Өзбек ырын уксам, жаным жыргай түшөт. Сенчи? Баарын эстейм. Сонун шайырлар бар, Тайыр, деди. Абышка башын кайдыгер ийкеп койду. Концерт бат эле бүтүп калды. Кемпирдин кабагы бүркөлө түштү. Абышкасына буйра сүйлөдү. Тайыр, өчүр. Өчүр, каңкылдатпай. Кулак мени жеп салат. Ал дагы жөтөлдү. Күнөөлүү адамдай акырын барды да өчүрүп таштады телевизорду. Бизди алар өздөрүнүн сүйүктүү тамагы болгон палоо менен сыйлашты. Кемпир ыйлап чарчап, бугу чыккан адамдай шалдайып отуруп калды. Ичинен анда-санда кыңылдап ырдап коет. Анан жүндөрү саксайган, өтө семирип кеткен мышыктарын эркелетип кирди. Мишка, келчи байкуш. Бүгүн уктабай калдың го? Келе кой. Тайыр, буга аш бериң. Анан деле жейт да. Бериң. Сенин эмнең коромок эле? Бул биз менен ырысташ да, Тайыр. Мишка. Кемпир жүрөк элжиреткендей жаракөрлөнүү менен эрине карап калды. Абышка палоодон мышыкка да салып берди. Кемпир аны алдын алып олтуруп, эркелете палоодон берип жатты. Мышыгын баласындай өөп-чыттап, ит кемпир го, дедим мен ичимден. Жүрөк айланып, тамакты араң эле жедик. Андан да тигинден башка эки мышыгын кароолчудай кылып маңдайыбызга коюп койгонун айтпайсыңбы? Чыгып кетүүгө ашыктым. Кемпир жылуу узатып кала берди. Таарынбаңдар, келип туруңар. Чыгып баратканда мени атайы токтотуп алып: Жигит, сен да булар менен бирге турасыңбы? Деди кемпир. Жок, менин жатаканам бар. Кээде эле келип турам, дедим. Кемпир унчукпай башын ийкеп койду. Биз кемпирдин бүгүнкү жоругун талкуулап, сыртынан таш бараң калдык. Мышыгы менен чогуу тамактанып, кускум келип араң отурдум. Мээси жок кемпай окшойт. Байкуш абышкасы тигинин кабагын эле карап турат экен. Анан да үйүндө бир жыт бар экен.
Оңурсуп тим эле каңыл жаарды жарат. Ушундай үйдө кантип жашап жатышканын билбейм, деди аяшым мурдун чүйрүп. Бизге анысынын эмне кереги бар? Же чогуу жашап жатпагандан кийин. Эптеп башкалкалай турсак болду да, деди досум аялын жактырбай. Деги качан адамга окшоп жашайбыз? Ушинтип эле жүрөбүзбү? Сенин тапкан үйүң? Аяшым ачуулана кетти. Досум унчукпастан акырая карап койду. Анын көз карашында: "Мага эмне? Жыргайын деп эле тийдиң беле? Кыйын болсоң, өзүң таппайсыңбы бежиребей?" деген ызалык бар эле. Мен унчукпадым. Аларга бир туруп боорум ооруса, бир туруп кыжырым келди. Жөн гана аял алуудан мурда бир жакшы жай таап алуу керек окшойт, балекет баскырдыкы деп күбөлөнүп койдум өзүмчө. Эртең менен жуунуп отурсам, кемпир келди. Мен аны үнсүз карап турдум. Ал жактырбагандай: "Эмне үчүн көрүшпөйсүң, жигит? Тирүү болгон соң саламдашуу керек да", деди. Мен аны таңдана көпкө карап калдым. Адатта бир короодо жашап турган соң, күндө көрүшүүдөн эмне майнап дейм да. Кемпир бул оюмду түшүнгөндөй: "Жигит, адам күн сайын төрөлүп турат. Ал күн сайын жаңы. Түндөн аман чыксаң, сен жаңы адамсың. Караңгылык, түн кандай жаман. Ошон үчүн көрүшүү керек, жигит", деди. Мен анын бул сөзүнө анча түшүнө бербей, жылмая башымды ийкедим. Кемпир бат эле жазылып кетти. "Жигит, бул үйдө деле жашап тура бербейсиңби? Тигилердикинде." Коңшубуздун үйүнө башын жаңсап койду. "Сендей бир жигит бар. Уялбайт. Мен жашап тур десем эле туруп калган. Далдайып эле басып жүрөт. Бош." Кемпир мыскылдагандай хи деп күлүп койду да үйүнө кирип кетти. Акыл эси ордунда болбосо керек, деп мен аны узата карап кала бердим. Күнгө жекшемби болчу. Мен эрте келдим. Дарбаза ачык экен. Короодогуларды дүрбөткүм келген жок. Жыла басып кирдим. Эшикти билдирбей ачып жүрүп, жедеп адис болуп бүткөн элем. Шиш менен оңой эле ачып калдым. Досторум магдыра уктап жатышыптыр. Менин келгенимди элес алышкан жок. Чарчашса керек байкуштарым, деп койдум. Өзүм да кыңкая кеттим. Аңгыча кожоюндун үйүнөн кобур-собур чыкты. Алгач мага анча угулган жок. Бара-бара бир чыйылдаган. Абышка болсо керек. Экинчиси ага үстөмдүк кылып, өкүм чыккан үн катуулай берди. Мени арбап алды. Акыры чырга айланды. Алар өз ара кыйкырышып жатты. Кемпир: "Тайыр, Тайыр" деп өкүрдү. "Нима дейсиң?" Абышка акырын айтты. "Биздин күндөр жуда сонун болот, Тайыр?" Жуда сонун болот. Сен эмне үчүн анын көңүлүн сындырдың? Билесиңби, адамдын көңүлүн сындыруу чоң күнөө. Адам көңүлү өтө назик. Бир тепсеп салсаң, экинчи бүрдөбөйт. Акмак, сен адамды билбейсиң, келесоо. Кемпир кыйкырууга өттү. Абышка кыйлаган мукактанып турду да, анан чыйылдаган үн менен ачуулана кыйкыра баштады. "Ал экөөбүздү жыргатып салдыбы? Ал бир эмес, эки адамдын көңүлүн сындырды, ялап. Сен аны билбейсиң, ялап. Мен аны сотко берем, каматам. Ал бала. Анын гүлү жаңы ачылды. Келесоо. Жаңы ачылган гүл баарына муктаж болот. Ал жаман эмне, жакшы эмне экенин билбейт. Биз аны кечиришибиз керек. Биз балабыз үчүн олуя болушубуз керек, акмак." Чыр кыйлага чейин токтоп калды. Эми үстөмдүк Абышкага өттү. "Мен аны сотко берем. Каматтырам. Сен келесоо ырысыңды тепсеп саласыңбы? Сен келесоо эч нерсе билбейсиң. Сен үйдү да жакшы кармабайсың. Үйдү кандай кирдетсең, адам көңүлүн ошондой кирдетип көнүп калгансың. Адам өтө назик. Ал экөөбүздүн балабыз. Ансыз биз жашамак эмеспиз. Сен ошону билесиңби? Келесоо." Кемпир Абышкасына бир нерсе түшүндүрүүгө далбас уруп, жанталашып жатты. Бирок Абышка жан алакетке түшүп, чыйылдап кайра кыйкырды. "Мен бул үйдү тургуздум. Куурап жүрүп тургуздум. Ал оюндан башка эч нерсе билбей өстү. Ал ушул кууралдан бүткөн ырыскыга түкүрөт. Баардык нерсе кууралдан курулат, акмак. Сен ошону сакалың аппак болгончо билбейсиңби?" Абышка ого бетер күчөдү. Анын үнү каргылдана баштады.
Эмне үчүн адам өз ырыскысына өзү түкүрөт? Эмне үчүн өз ыйын өзү жаратат? Эмне үчүн адам өзү үчүн куурап жүргөн адамды түшүнбөйт? Ал менин да балам. Мен аны сүйөм. Өзүмдөн артык сүйөм. Билесиңби, ялап, менин өмүрүм ыза менен өттү. Менин өмүрүм зарыгуу, күтүү, сагынуу менен өттү. Дагы эле ыза болом. Дагы эле зарыгам. Сагынам. Ошон үчүн аны мен жек көрөм. Ялап. Ага баары бир. Сен Келесоо, Мишканы баары бир эч нерсе кылбайсың. Сен жакшы кишисиң да. Алар кыйлага сүйлөшпөй калышты. Бирөө бир нерсени шыңгыратып калды. Кандайдыр бир нерсе ичкендей болду. Анан чыр башка багытка өттү. Тайыр, Тайыр. Кечээ эмне үчүн көмүрдү ташыбадың? Сен Келесоо, менин айтканымды укпас болдуң го. Эмне үчүн менин айтканымды укпас болуп кеттиң? Эмне, керең болуп калдыңбы? Эртең менен эрте жумушка кетем. Кечинде өлөйүн деп араан келем. Жалгыз жаным эмнеге жетишет? Же өлүп кетейинби? Сен эмне кыйкырасың? Ялап, мындан 17 жыл мурда таштаган арагыңды кайра иче баштадың. Ыйлайсың, ялап. Менин дагы ыйлагым келет. Эми дагы ыйлайсың да. Сен акмак, мени жебегин. Мен эмне ошондо жөн эле иччү элем. Азыр да жөн ичкен жокмун. Акмак. Жүрөгүм өрттөнүп атпайбы? Сен мени жебегин. Ансыз деле адам катары көрбөй калдың. Ыйлагандай үн чыкты. Кемпир ыйлай баштады. Ал жаш баладай ыйлайт экен. Ый басыла түштү да баягы шыңгыр деген үн дагы чыкты. Мен арак ичип жатканын билдим кемпирдин. Кайда? Кыйладан кийин Тайыр, Тайыр деди. Биздин күндөр жүдө сонун болот, жүдө сонун болот. Мен бул окшош башталып, окшош сөз менен бүткөн чырга таңдандым. Булардыкы эч бир чырга окшошкон жок. Чыр деген чыр да. Ал адамдын бири-бирине болгон аял сезимин өлтүрүп, асыл ишенимин жоготот. Байкаган адамга Абышка менен кемпирдин чыры мээримге толтура болчу. Экөөнүн тең жүрөгүндө көөдөндөрүн жара тээп чыккан кандайдыр бир бук, кусалык бар болчу. Жана алар бири-бирин аяп, бири-биринен коркуп турушат экен. Ооба, алардын жүрөгүндө шакардай кайнаган бир бук бар экенин билүү анчалык кыйын эмес эле. Бирок ал бук, кусалык эмне болду экен дейм да. Мен ушинтип ойлонуп жаттым. Аңгыча досторум да ойгонушту. Алар мени көрүп таңдана карап калышты. Мен аларга эчак эле келгенимди айттым. Досум, концертти уктуңбу? Деди күлүп. Кайсы концерт? Силерди ойгонобу деп радиону койбодум. Кокуй. Бээ десе төө дейсиң да. Булардын концертин дейм. Булардыкын. Ал кемпирдин үйүн көрсөттү да ыкшып күлүп калды. Уктум дегендей башымды ийкедим. Анан Абышка кемпирди шылдыңдап, ушунчалык эрги күлүп жаткан аларды кандайдыр бир жек көрүү менен карап турдум. Эмне үчүн минткенимди өзүм да билбедим. Буларга таңданбай эле кой, экөө тең артист, деди аяшым эрине кошулуп. Байкуш Абышкасы жакшы эле киши. Таңзаарынан уруш башталат. Урушпаса баштары ооруйт окшойт. Эртең менен көңүлсүз учурашышат. Чарпышып алышкан күндөрү деле жарпы жазылып, жадырап жайнап калышат. Булардын бүтпөгөн кандайдыр бир балекет чыры бар экенин билбейм. Адамдын көңүлү, бала, сүйүү жана башка ушул сыяктуу сөздөрдү айтып кажылдаша беришет. Көңүл, бала, сүйүү дегендердин эмне кереги бар экендигин билбейм да, ал кургурларга.
Кемпир болсо 2 күндүн биринде мас. Андан да урушканда жаман сөздөрдү айтат дейсиң, жет өмүрүң жерге кирет. Төтөн киши кара келгенде күчөшкөнүн айтпайсыңбы? Уялып жүрүп өлмөк болдук. Кара жерге кирсин буларың. Жактырбагандай колун шилтеп койду. Ал: "Ай, ошолорду койчу. Алар да кишиби?" деп караарын оңой эле билип алдым. Анан кимдир бирөөнү мыскылдагандай жылмайып койдум. Билген кишиге буларда бир бүтпөгөн чыр бар. Экөө дайыма бук болуп жүрүшөт, деди досум. Чыр көбүнчө жанагы баласынан чыгат. Сыртынан карасаң анысы деле жакшы сыяктанат. Бирок эмне үчүн аны кодулашаарын билбейм. Баласы эстүү. Бирок кээде тим эле кутуруп калат. Бир күнү экөөнү бирдей тепкилеп коюп таштады. Өзүм араң ажыратпадымбы? Болбосо ошондон бери кадыр баркым да өстү. Өзгөчө байкуш кемпир бөйпөңдөп турат. Досум мактангандай барбалаңдады. Эми баласын аскерге жөнөтүп, кулактары тынч болуп жандары жаялып калгандыр. Ошондо кемпирди айтпайсыңбы? Ылжып мас болуп алып, баласынын курдаштары менен айда бийледи дейсиң, байкуш. Эртеси кемпир да, абышка да өлгүдөй ыйлап узатышты. Аяшым чын ниетинен бооруп ушинтти да, башын чайкап койду. Баласынын ыйлаганын көрдүңбү? Ал да кадимкидей ыйлады. Урушканы эсинен чыгып кеткен окшойт, деди досум сүйүнө. Баласы жакшы эле. Кемпир тиги кейпи менен анын кадырына жетмек кайда? Аяшым кайрадан ачуулана колун шилтеди. Биз абышка кемпирди талкуулап көпкө отурдук. Досум, Аяшым экөө алардын түркүн жоруктарын айтып, өздөрүнчө рахаттана күлүп алышты. Анан эч нерседен бейкапар алдындагы тамакка назар бурушту. Бир аздан кийин алкынып кемпир кирип келди. Колунда ит аяк, өңү куп-куу. Мени көрө койду да жылмая: жигит, келдиңби? Кел көрүшүп коелу, деп колун сунду. Арык колу менен назик кармап, колума эрдин тийгизип, өөп койду. Анан Аяшыма ачуулана кетти. Сен келесоо, келиним киши болбойсуң го я? Эмне дейсиз? Аяшым чоочуп кетти. Нанды эмне үчүн итке таштайсың? Итке? Көп алып катырып саласыңар, анан итке ыргытасыңар. Нанга убал. Нанга да убал. Анын убалы кимге? Мен таштаганым жок. Бул үйгө келгени итке деле мындай нан бере элекмин. Тиги коңшулар. Аяшым кызаңдап ордунан тура калды. Анда кечир келиним. Жоош келиним. Мен сени жакшы көрөм. Сен адамдын көңүлүн сындырбайсың. Кубанычын өлтүрбөйсүң. Адамдын кубанычын өлтүргөн тозокко түшөт, келиним. Мен сени тилдейин деген элем. Мына, бул айылдын наны экен. Карачы. Эми алар итке таштап салыптыр. Ата-эненин теринен жаралган ырыскыны итке ыргытышыптыр. Эси жок айбандар. Жегиси келбесе, бизге бербейби? Айбан. Бул күнөөлөрүн эч бир пенде кечирбейт. Жазаланат. Кемпир ит аяктагы нанды карап көпкө турду да, башын чайкап, эшикти катуу жаап, чыгып кетти. Аркы үйдөн кыйкырышкан үн чыгып калды. Ал кыйлага чейин басылган жок. Бирдеме болсо эле алкылдап мага жетип келет. Унчукпай койсо, мойнума милип алды. Эми Аяшым кемпирге жулкуна баштады. Айтканын элесе албай, баш ийкеп койсоң кутуласың да. Уяныкы? Эмне кылабыз? Айла жок. Болбогон нерсеге күйүп-ышып жүрүп, өзү да өлбөй болду, деди досум. Аяшыма бул сөз катуу тийди көрүнөт.
Досум атырылды. Эмне? Биз анын кулу элек. Бекер жашап жаткан жокпуз. Акча төлөп жатабыз. Кыл дегенин кылып, оту менен кирип, күлү менен чыксак да жакпадык. Нан деп коет. Нандын мээнетин алгыр. Андан көрө арагын тыйбайбы? Шүмшүйбөй. Айтканын эле салба деп. Досум үндөбөдү. Кыйын болсоң өзүн айтпайсыңбы? Мага жолунбай түштөн кийин дегендей аны карап койду. Кыйлага чейин үндөшпөй отурдук. Бирок менин досторум кермур айтышкандан кийин бат эле жазылып кетишчү. Эмне болгонун унутуп да калышчу. Досум күлүп: "Көрдүңбү? Биздин кемпир ушундай артист. Нан үчүн азыр тигилерди ыйлеп, сазайын колуна берип жатат. Буга мынчалык күйүүнүн эмне майнап чыгаарын билбейм. Дагы 2-3 күн жүрсөң, кеткиң келбей калат", деди мага. Ою ордунан чыккан адамдай досум муңдап койду. Аяшым да: "Көрдүңбү? Биздики туура бекен?" деген ниетте мени жылмая карады да, анан чоочугансып: "Кемпир философ. Кээде түшкө кирбеген нерсени ойлоп табат. А кээде чылгый жинди. Деги түшүнүп болбойт. Мунун топурагын өзгөчө бир аралашмадан алса керек", деп койду. Экөө тең каткырып жиберишти. "Силерге караганда 1000 эсе акылдуу окшойт", дедим мен ичимден. Бул күнү абышка жумушка барган жок. Кемпири экөө жасана кийиништи да көчөгө чыгып кетишти. Кыйла узап баргандан кийин кемпир кайрылып келди. Ал алма тигилген короонун эшигин бекитпей кетиптир. Ага килейген кара кулпуну салды да көңүлү жайлана чыгып кетти. "Байкуштар, биз эмне, алмасын отоп салмак белек? Өзү эле корунуп, шексинип басып жүрөт. Жегибиз келсе, бул тырмактай дуалдан секирип деле түшпөйбүзбү?" Аяшым кемпирге угузбай, өзүнчө кагынып силкинип алды. Бирок кемпирден мен мындай корунууну эч байкай албадым. Ал жүрөгүндө эч бир кири жок. Төтөн бир тунук, төтөн бир таза сезилди. Анан: "Мунун баары алманы коругандан эмес, жөн гана адат болуп калса керек", деп өзүмчө шыбырадым. Шашыла басып бараткан кемпирге кир жугузгум келбей. Жалгызмын. Горкийди окуп олтургам. Кемпир да жалгыз. Бир маалда ушунчалык муңдуу обон угулду. Албетте, аны дал өзүнө кылып берүү үчүн менде даремет жок. Ал жүрөктүн терең түпкүрүнөн чыгып жатты. Бирде өпкө жүрөктү куушура кармаганда кырылдап чыккан үндөй. Бирде асман мелжиген тоолорду элестетип небир шаңдуу. Ушул экөө аралашып кетет да сени муңга чөгөрөт. Иш жактан бирөө согуп жибергенсип, дендирей түшөсүң. Табылгыс, кайрылгыс болуп жоголуп кеткен кандайдыр бир кымбат нерсең эсиңе түшөт да, эки көзүңдү бекем жумуп, өзүнчө эле сыздап аласың. Анан ий деп созуп калат. Акыры ыр болбой ыйгайланып кетет. Кемпир өзүнчө күңгүрөнүп коет да кайрадан ырдап кирет. Акыры ыры кандайдыр зор күйүттөн жаралган кошокко айланып кетти. Ал ушунчалык шаңдуу ырдоого жанталашса да, минтүүгө чамасы жетпей, ыры жок эле үңүлдөп ыйлаганга өтүп кетти. Кемпирдин ырында уйкаштык жок эле. Ар бир сөздү алынын жетишинче сыздап созгондуктан гана уйкаштыктын жок экендигин жымсаплап турчу. "Силер неге келиптип калдыңар? Мен силерди ырдай берем. Мен силердин баарыңарга ыйлаймын деп ушундай түшүнүксүз, муңга толгон сөздөрдү айтат да сыздап алат. Акыры аалап созуп калганда, андан кийин сөз таба албайбы же кудурети жетпейби, айтор шолокто ыйлап жиберет.
Мен өзүмчө чочулай баштадым. Кудайыр, бу кемпир чын эле жинди го. Жүрөгүң түшүп өлө турган. Анын ар бир кыймылына кулак түрө баштадым. Бир аздан кийин ыйы токтоду. Анан казан аягын калтыратып, бир нерсе издей баштады. Бирок эч нерсе таба албады көрүнөт. Анткени арак ичсе шыңгырт эткен дабыс чыгат болчу. Анан радиосуна асылды. Ал көңүлүнө жакпай калдыбы, бат эле өчүрдү. Акыры күндү укса да тажабаган эски пластинкасын дагы койду. Ал өзбекче тамашалуу ыр эле. Ыр жаңыра баштады. Кемпир адаттагыдай эле ырдай кой шайырым деп жалынып жалбарды. Кезде бирөөгө мактанып жаткансып, көрдүңбү? Биздин шайырларды деп сүйлөп коет. Аңгыча радиодо концерт башталды. Мен кулагын бурап койдум. Үйдөн ыр жаңырып, коро шаңга толуп кетти. Кемпирдин күңк-мыңк эткенин угуп калдым. Күндүз да коет, түндө да коет. Кулак мени жеп бүтүрүшөбү? Кимге ачууланып жатканын билбей, аң-таң болдум. Абышкасын жекирмей болду окшойт, деп ойлодум өзүмчө. Бир аз өтпөй эле биздин терезе чертилди. Чачтарын саксайтып кемпир туруптур. Жүзүндө карегинен аккан жаштын тагы калыптыр. Кейпи көз жашын көлдөтүп ыйлаган көрүнөт. Жигит, радиону өчүр. Концерт угалы, апа? Өчүр дегенден кийин өчүрбөйсүңбү? Улуу кишинин сөзүн угуу керек го. Кыжырым келди. Электрге кеткен акчаны мен төлөйүн. Тынчтык бериңизчи. Бул биздин биринчи кагылышуубуз эле. Кемпир тиги сөздү укканда шалдая түштү. Ал менден муну күтпөгөндөй жалдырап карап тура берди. Анан унчукпастан шарт бурулду да жаш баладай чуркап үйүнө кирип кетти. Эмичетта, мага жылынып баштайт. Сыйым менен өзүм эле кетип калсамбы? Дедим чочулап. Бирок ал эч нерсе ичпеди. Өзүнүн радиосун өчүрдү. Биздики да сүйлөбөй калды. Кемпир электрди тумтак ажыратып салыптыр. Чын эле жинди турбайбы? Ырда уктурбайт. Акчасын төлөп берейин дедим го. Жинди. Дагы сага боорум ооруп, болушуп коем. Ушинтип кемпирге кыжырдана бердим. Анан досторумду бекер эле күнөөлөп жүргөн экенмин да. Бир ай чогуу жашасам, бул итиңдин кылбаган санаты калбайт турбайбы деп өзүмө өкүнүп да алдым. Кемпир тараптан эч нерсе угулбай калды. Сыягы уктап калса керек. Мышыктары гана ары-бери жүгүрүп жүргөнсүдү. Бир аздан кийин терезе чертилди. Жанагы калыбын өзгөртпөстөн кемпир турат. Ал эми суранып калыптыр. Жигит, үйүңө кирүүгө мүмкүнбү? Кириңиз, апа. Кемпир эшикти акырын ачып, ууру мышыктай жыла басып кирди да босогого туруп калды. Төргөтүңүз, бияка келиңиз. Жок, жигит. Мен ушундай эле турам. Концерт көңүлүңө жактыбы? Мен өчүрбөйт болчумун, жигит. Бирок аяш керек. Адамды аяш керек. Мен сонун ыр угуп жаттым эле го. Мен ал ырга күлүп жаттым эле го. Адамдын күлкүсүн аяш керек. Анда-санда араң табылчу берек эмеспи, жигит? Деди өкүнгөндөй. Мен бул сөздүн маанисин түшүнө бербей элейип туруп калдым. Жигит, бирдеме барбы? Бирдемеңиз эмне? Бирдеме. Көпкө чейин ачык айткандан кысылып турду да, анан кыйналып кысталып жатып, вино, деди. Эмне дээримди билбедим. Чындыгында вино бар эле. Стөлдүн үстүндө турган. Муну анын көзү чалып калган окшойт. Винобу?
Бар, куюп берейин. Жок, өзүм эле. Ал винону алды да стаканга куюп туруп тартып жиберди. Эч бир ачуу канган жок. Капа болбо, жигит, өмүрүң узун болсун. Ушинтти да бир нерсе уурдап, аны аркамдагы адам билип калабы деген кишидей акырын сызып жөнөдү. Байкуш, абышкасын бүгүн да кууратмак болду. Күнү түшкөндө суранып, жара көрүлөнүп калат экен деле. О, мастан, дедим өзүмчө кыжырданып. Досторум келгенде кемпирдин жоруктарын төкпөй чачпай айтып бердим. Экөө тең каткырып күлүштү. Кокуй. Бул бер эле жак эмеспи? Аны түшүнбөй канча ажылдаштык, деди аяшым. Радиону өчүр деп айтты деп капаланбай эле кой. Акчага деле ичи ооруп жаткан жери жок. Бул анын көнүнүн шадаты. Уучууну көп сүйбөйт. Кажылдашып катуу сүйлөшсөң да өзүнчө эле тывырчылай берет. Үй түрмө болуп жүрүп, жалгыздык жанчып салган көрүнөт. Досум ушинтип жылмайды. Бир күнү радиону өчүрүп салгандан улам 5 сом берип, өлгүдөй уруштук. Эртеси акчаны кайра алып келиптир. Жиниңер тарадыбы? Мага ушул эле керек, дейсиңерби? Анда оңой эле болбойт беле? Деп, аны үстөлдүн үстүнө ыргытып жиберип кетип калган. Анан бизге таарындыбы, өзүнчө эле ыйлай берди. Биз ошентип жаман уят болгонбуз. Аяшым күнөөлүү адамдай мени мостой карап койду. Анан күлүп буларды кошумчалады. Кемпирдин сандыгында толтура казал бар. Аны өзү жазыптыр. Бизге айрымдарын окуп да берген. Бир жаман жери, бир барактын жарымына чыкпай жатып эле боздоп жиберет. Уккуң да келбей кетет. Баса, ал сага баарын окуттурам деген. Көңүлү жайланган учурда алып келет. Окубасаң да зордоп окутат. Ушундай де. Оор үшкүрдүм. Анан үстүмдөгү жүктөн кутулгандай жеңилдене түштүм. Бүгүнкү көргөндөрүмдүн баары көз алдымдан чуура баштады. Жүрөктү сыздаткан муңдуу обон. Ый. Көзүндө жаштын тагы калган бечара кемпир. Өзгөчө ыр менен ый аралашкан анын үнү кулагыма жаңыра берди. Чыдай албай титиреп кеттим. Биз жакшы тааныш болуп калдык. Абышка кемпир менен ымалаш болуп кеттим. Өзгөчө кемпир экөөбүз ынакпыз. Бул көбүнчө оюбуздун бир жерден чыгышынан улам болсо керек деп ойлойм. Мен ар жумада үзбөй келип турчу болдум. Каттабай эле коеюн дейм, негедир санаам чыдабайт. Эмне үчүн минтеримди өзүм да билбейм. Ушу үчүн өзүмө өзүм көп кыжырданам. Кемпирдин дайыма терезе жакты ойлуу карап олтурганын көрөм. Мени көргөндө эшикке чуркап чыгат да: "Келдиңби, жигит? Мен сени сагындым. Келчи, өөп коеюн", деп колумду кылдат кармап, эрдин тийгизет. Кетип баратканымда атайын үйүнөн чыгып, "Жигит" деп чакырып алат. "Окууң кандай?" "Жакшы окугун. Макулбу, деп жалооруй суранат. Мен унчукпай башымды ийкейм. Ал мени көпкө карап турат да: "Кетип баратасыңбы?" деп сурайт. Мен дагы эле үнсүз башымды ийкейм. Ал баягы калыбында көпкө тиктеп турат да анан шарт бурулуп үйүнө кирип кетет. А мен кемпирдин бул табышмактуу мамилесине бир эсе таңдана. Бир эсе кемпирге боорум ооруй узап кетем. Мына ушундай табышмактуу сезим менден таптакыр ажырабай ээрчип алчу болду. Ошондуктан Кызыл дарбазалуу үйгө экинчи жумада да кайрылып келүүгө мажбур болдум. Досторум да баягыдай эмес. Алар кемпирди негедир аяшат. Мурункудай: "Ой, койчу ал жинди", деп ооз көптөрө айтканын көп уга элекмин. Кээде гана кемпир менен кажылдаша кетишкенде кемпирге, үйдөгү башка кишилерге угузушпай, ушинтип күңкүлдөшүп алышат. Эки жактан кеши кара келип, мейман болуп калган күнү кемпирди да чакырышат экен. Ал коноктор менен баарлашып кетет.
Алардын ар бирине эч нерсе жашырбай, өзүнүн башынан өткөргөндөрүн айтып берет. Өзгөчө туулган жерин, балалык чагын, ата энесин көп эскерет. Булар жөнүндө баяндаганда ар дайым оор үшкүрүп алат. Анан сөз мышыктары, ити жөнүндө болот. Кемпир мышыктарынын ар биринин мүнөзү, жоруктары жөнүндө айтуудан таптакыр тажабайт. Кээде башын чайкап, каадалуу бир нерсеге кубан касып, каткырып коет. Муну менен биринчи баарлашып отурган адам сөзсүз мышыктарынын мага эмне кереги бар? Мунун дени карды сообу? Деп ойлошу мүмкүн. Жана ал кемпирдин аңгемесин араң эле чыдап угат. Ал кетери менен көпчүлүгү мунун жинден эмеби? Болбогон нерсени айтып, башты оорутту, деп сурачу. Ушул болбогон нерсе кемпир үчүн ыйыктыр. Муну мейман кайдан билмек эле? Кемпирдин арык, назик колдорун карап туруп, бул өмүрүндө кара жумуштун бетин көрбөсө керек деп ойлочумун. Чындыгында эле анын иштебей калганына көп болуптур. Төрөткө байланыштуу иштөөгө тыюу салып таштаган дейт. Бул үчүн кемпирдин арманы күч эле. Тирүүлүктө боштуктан артык тозок жок, жигит. Кудай алты саныңды аман койсун. Тирүү туруп, бош отуруп калба. Кыбырап тур, кыбырап, деп көп какшачу. Бирок өзү дайыма бош, эч нерсе кылбайт. Жада калса короону шыпырып коюуга да мойну жар бербейт. Болгон эрмеги мышыктары менен итине абышкасы жасаган тамакты берүү. Анан эски пластинканы коймой, ырдамай, кээде үңүлдөп, ыйламай. Арак ичет. Бул күнү көңүлү көтөрүлүп калат. Кимге болбосун акыл үйрөтүп, кандайдыр бир жакшылык кылгысы келет. Мунусу мага жакпайт. Алжыганда аракты эмне кылат деп ичимден сөгүп, каргап, шилей берем. Абышка байкушта тыным жок. Кечке чейин кароолдо турат. Эртең менен эрте кетет да каш карайганда кайтат. Көмүр ташыйт, суу алып келет, тамак жасайт. Ашкере боорукер, адамдын көңүлүн сындыргысы келбейт. Окуш кандай, бешпи? Деп бар балаңдап күлүп калат мени көргөндө. Кемпирим ас болсо анда күн жок. Ал эмне кыл десе ою менен болуп, күйпөңдөп, айласы кетет. Бул күнү каяша да айтпайт. Эгер кишине каршы чыкса эле, кемпир үңүлдө ыйлап кирерин ал жакшы билет. Абышканын ыйдан көөнү калып, жедеп жүрөгү тайкы болуп бүткөн. Ал үчүн дүйнөдөгү эң заардуу, эң муңдуу нерсе ушул кемпиринин ыйы болсо керек. Арак ичпе, таштачы, деп суранганын көп уктум. А кемпир унчукпай гана кутулуп кетчү. Абышка кемпиринин ичип кеткенин айтып, көп арман кылчу. Арак бербеш керек. Эмне кылайын? Колуна эч нерсе карматпайын дейм. Бирок аяйм, ыялапты, деп үшкүрүп алат. Ал эми тыйын тыпыры жокто кемпир мени тооруп калчу. А мен болсо берчү эмесмин. Кемпирди да, абышканы да аячу элем. Бул жоругум абышкага өзгөчө жакчу эле. Кызык, ал менден эч бир сырын жашырбаса да, өзүнүн баласы жөнүндө эч бир ооз ачпаптыр. Кийинки күндөрдө абышка кемпирдин чыры бир кыздан чыкчу болду. Кемпирдин кызы бар экендигин, ал нарындык жигитке тиип, ошол жерде отурукташып калганын укканмын. Бизди сагындым, келем дептир. Ал бетпак, дейт кемпир кыйкырып. Келсе келсин. Бирок келбей эле койсо жакшы болот эле, дейт абышкасы. Кемпир өкүрө баштайт. Сен дагы ырысыңа түкүргөн жатасыңбы келесо? Чал кыйлага мукактанып турат да, анан кырылдаган үн менен: мен ыза болом, ялап, дейт да унчукпай калат. Кемпир жебиреп сүйлөй берет, а абышка унчукпайт. Бул талаш тартыш созула берди.
Эч ким деле келген жок. Бирок чыр созулгандан созула берди. Аңгыча майрам да кирип келди. Биз ноябрь майрамын чогуу тосолу деп убадалашканбыз. Ошондуктан бул күнү жолдошторумдан ажырап кете албадым. Эки бөлө биригип айда чардап жатыптыр. Кемпир менен досумдун чеккен тамекисинин түтүнүнөн үйдөгүлөр араң эле көрүнөт. Кантип чыдап отурушканын билбейм. Жигит келди. Келиң. Мени көрө коюп, кемпир ордунан турду. Анан каадасынча колундан назик кармады да эрин тийгизди. Абышка коомайсызданып, бир нерседен шек санагансып отурду. Мүнтпегенде кантсин? Кемпири чала кызуу болуп калган турбайбы? Кемпир аяшыма буйра сүйлөдү. Жигитке куюң. Жок апа, ал ичпейт. Оозуна алганын көрө элекпиз, деди досум күлүп. О, кантип ушул жигит ичпесин? Анда мен өз колум менен сунуп көрөйүнчү. Ал чөйчөккө вино куйду да мага сунду. Кейпи менин сөзүм өтөр деп ойлосо керек. Бирок канчалык кыйнаса да мен ичпедим. Ал бозоруп отуруп калды. Досторумдун көз караштарынан ушундан эч нерсе болбойт элең. У болуп кетсе да, деген ойду баамдадым. Ичпегендигим үчүн өзүм да өкүттө калдым. Кемпир ошол бозоргон калыбында кыйладан кийин: ичпегениң да жакшы. Бул да киши ишчү ашпы, деп кошумчалап койду. Мен радиоприемникти бурап пластинка койдум. Ал атасы таштап кеткен бир баланын арманын жөнүндөгү эле. Толгондон ушуну эмне үчүн койгондугумду билбейм. Мен эле салбай колума илингенин алган көрүнөм. Баарынын көңүлү ырга бурулду. Ыр ортолоп калганда кемпир абышкасын жулкулдатып: "Ырды угуп жатасыңбы, келесо?" деди. Абышка баягысындай эле деп койду. Кемпирдин кебете кешпири бузула баштады. Бир маалда деп ичиркенгендей титиреп алды. Качан? Атаке, костюмуң жыттайм жамынып, дегенде: Алды айланайын-ай. Тигини кескилеп салуу керек экен, кескилеп, деп өкүрдү. Муну мас болуп отурган адамдын баары айтмак дечи. Бирок ырды уккандан кийин кемпирдин соолуга түшкөндүгүн байкадым. Тили булдуруктабай, так сүйлөп, таң каларлыктай өзгөрдү. Бир топко чейин унчукпай отурду да, анан бышыктап ыйлай баштады. Биз эмне дээрибизди билбей жан айлабыз кетип калды. Дагы баштадыңбы ялап? Абышка кемпирин акырая бир карады да эшикке сызып жөнөдү. Досум кемпирди сооротуу үчүн далбас уруп жатты. Апа, эмне ыйлайсыз? Майрам күнү да киши ыйлачу эле, жарыктык. Бүгүн күлүп жайнап. Кемпир досумдун сөзүн бөлө жарып: Мен эмне үчүн ыйлабайм? Мен айбан эмесмин. Эгер мен айбан болсом ыйлабайт элем. Мен адаммын да. Адам ыйлай билет. Эти оорубаса да ыйлаганды билет. Адам көңүлү жумшак, назик. Мен энемин, деди да ыйлай берди. Кемпирдин бул сөзү мени шалдайтып таштады. Эч нерсе деп жооп бере албай калдым. Анан жүрөгү чындап күйгөн адам гана ушул кемпирдей боло алса керек, деп ойлодум. Менимче, үйдөгүлөрдүн баары тең ушинтип ойлонушса керек. Жана да өздөрүнүн ыйлай албай отурушкандыгы үчүн өкүнүшкөн чыгар. Бирок эмне үчүн ыйламакпыз дейм да. Кемпирдин ыйы басылгандан кийин досум, аяшым экөө көчөгө чыгып келели деп суранышты. Кемпир аларга жөн гана башын ийкеп, бара бергиле дегендей ишарат кылды. Биз жалгыз калдык. Көңүлдүү кетип бараткан досум менин аяшымды терезеден карап туруп, кемпир ойлуу мага кайрылды. Билесиңби, жигит? Адамдын бар бактысы үй бүлө күтүү. Үй бүлөсүз эч бир адам бактылуу боло албайт. Эгер үй бүлө күтүп, түтүн булатпасак, адамдар да айбансымал көрүнгөн жерге тентип кетмекпиз. Анда жашоонун да, дүйнөнүн да куту кетип калмак. Билесиңби, жигит? Ошол үй бүлөнүн, эрди катындын рахаты, алоолоп күйгөн оту бала.
Кемпир муну эмне себептен айтканын мен аңдай албадым. Ошондуктан унчукпай башымды ийкедим. Аңгыча мышыктары мыйоолоп жиберди. Кемпир ордунан ыргып турду да ичи жылыгандай: «Бул Мишкамдын үнү. Курсак ачса керек. Дайым ушинтип кабар берет байкушум. Менин Мишкам», деди. Мен айылдагы кемпир-чалдардан уккан мышык жөнүндөгү пикиримди айтып калууну эп көрдүм. Мышыктын тилегени жамандык дешет. Үйдө бала болбосо, анын ордуна мени эркелетсе, деп айта баштаганымда, кемпир чыдай албай кыйкырып жиберди: «Жок, жок, андай эмес, жигит. Алар билбейт турбайбы? Мышыктын тилеги жакшы болот. Жакшы болот. Мышыктар, бул үй бүлөдө балдар көп болсо, ар бири мени алдына алып эркелетсе, деп тилейт. Көрдүңбү, жигит? Мышыктын тилеги ушундай жакшы». Кемпир бул оюн далилдей албай ушунчалык жанталашты. Акыры көктөн тилегени жерден табылгандай кубанып: «Билесиңби, жигит? Мышык бул тазалыктын атасы. Ал болгондо үй таза болот. Мына ушундай эле анын тилеги да таза», деди. Ушуну ойлоп тапкандыгы үчүн кемпир абдан сүйүндү. Мени ынандырам деп ойлоп көрүнөт. Мен да ал өзүн ушинтип алдаарын түшүнүп, өзүмчө эле сыздап алдым. Көңүлүн оорутпайын деп эч нерсе дебедим. «Сенин ыманың ысык, жибек жигит», деди бир маалда ал чочугандай. «Бирок эмне үчүн кыздар менен жүрбөйсүң? 19 жаштамын дедиң, э? О, бул курак оңой жаш эмес. Жашырбай айтчы, кызың барбы? Ээрчитип кел үйгө. Бир бөлмөнү бошотуп берем». Ал ушинтти да күлө баштады. Бир нерсе даарып кеттиби деп мен чочулай баштадым. Акыры ага кошулуп калп күлүүгө өттүм. «Сени кыздар сүйбөйм дейби? Анда алар келесо. Мен жаш кезимде өтө чырайлуу элем. Менин артымдан көп жигиттер ээрчишкен. Уялбаң, жибек жигит, уялбаң». Ал ийниме колун койду. Бир мезгилде кандайдыр бир мээрим менен мени кучактады да анан ыйламсырап: «Сен мени жаман көрбө, жибек жигит. Мен сага энемин. Эне болгум келет сага. Сен кызыңды алып келчи көрөйүн. Мына мен 60 жашка келдим. Бирок бир да уулумдун аял менен бирге басканын көргөнүм жок. Сен кызыңды алып келчи, мен көрөйүн. Менин көзүмчө сүйгөнүңдү бир өөп койчу. Бир эле. Билесиңби, мен баламдын өз сүйгөнүн эркелеткенин, экөөнүн ойноп күлгөнүн көрүүнү самай берем. Сагына берем, эңсей берем». «Жарыктык, уулуңуздун келерин аз калбадыбы?» дедим мен. Чынымды айтайын, дагы бир балекет болуп кемпир ыйлап жибереби деп коркуп да турдум. Ооба. Бирок сен да уулумсуң. Экөөңөрдү бирдей эле көрөм». Ал кыйлага башын ийип отурду да: «Билесиңби, жибек жигит, мен жаш кезимде өтө чырайлуу болгом. Менин артымдан көп жигиттер ээрчишкен. Өзүм өзбек болсом да кыргыз жигитин сүйгөн элем. Ал токтоо, созулган жигит эле. Мен ушул жерде өстүм. 13-үмдө келгем. Кыргыз салтын бүт билемин. Силердин салт мага жагат. Бирок айрымдары бар. Биздикиндей эле кендирди кескен айрым бир каадаларыңар да бар». Ал оор үшкүрүп алды. Үндөбөй кыйлага турду да анан киши жокпу дегендей эки жакты элеңдеп карап алып: «Ата энемди канчалык сүйбөйүн. Баары бир жек көргөнүм жек көргөн. Мени зордуктап ушуга берип койбодубу? Анан мен...» Ал өз үйүн көздөй колун жаңсады. Сыягы абышкасын көрсөтүп жатса керек. Эки колу менен башын мыкчый кармап, минтип кошумчалады: «Билесиңби, жибек жигит, мен аны таптакыр унута албай койдум. Деги эле унута албай койдум. Ушинтип чачым агарды.
Кемпир болдум. Баары бир унута албай койдум. Унута албайм. Кантип унутам Кантип? Бирөө мени талуу жерге чаап жибергендей болду. Негедир дендирей түштүм. Айланадагы дүйнө таптакыр жоголуп, бул пендечиликте бир гана өзүм калгандай делдейип тура эледим. Кемпир аай деп кол шилтегенден кийин өзүмө келип, кемпирди тигиле карап калдым. Мен сага ишенем, жээк жигит. Сен адамдын убал сообун билесиң. Жамандык эмне кылаарын да билесиң. Кыздар апийим. Сени уландырып коет. Улам бирине көз арта берсең, бирөөнү сүйө албасаң, жабышканың жабышкан. Анан ошентип жүрө бересиң, бузуласың, адам болбой каласың. Кемпир дагы көп сөздөрдү айтты. Айрымдарын кармай албай калып жаттым. Бирок бир нерсеге толук ынангандай болдум. Анын айткандарында кенедей да жалган жок эле. Бүтүндөй жүрөктөгү буктан, ыза кусалыктан жаралган эле. Мен аны алаксытууга өттүм. Апа, Коркийди билесизби? Ал ким? Жазуучу? Айбек Эжетеби. Орус элинин улуу жазуучусу. Анан колумдагы китеп анын чыгармасы экендигин айттым. Кемпир жакшы жерлерин окуп берүүмдү суранды. Мен чыгарма тулку бою менен бүтүндөй жакшы экендигин, эгер үзүп окуса бедели төмөндөп калаарын айттым. Анда бүт окуп бер, деди. Окууга аргасыз болдум. Андагы Евсейдин башынан өткөргөндөрү кемпирди кайгыга чөмүлттү. Өзгөчө Евсейдин сокур баланы аяганы кемпирге айрыкча таасир этти. Кайра окучу жибек жигит ушул жерин. Кайра окучу, деп кыйкырып жиберди. Окуй бердим. Мен аны коркутканым жок. Мен жөн эле ал кыздын өзү. Мен жалаң эле кара нерсени көрөм, сен баарын. Ошондон кийин дагы ага ичи күйбөсүн деп, бардык нерсе капкара дедим. Мен аны коркутайын дегеним жок эле. Ушинтип улам окуй берип тажап да бүттүм. А кемпир дагы бир жолу окуп койчу, жээк жигит, дей берүүдөн тажабады. Акыры бул Оолуя киши экен, деди. Ким? Жазуучуну айтам да. Таза Оолуя экен. Азапты көп көрсө керек. Болбосо адамды мынчалык билбесе эле, Мында адамдын жүрөгүн титиретчү эч нерсе деле керемет сезилбегенсип, дедим мен өзүмчө. Мындай көрүнүштү бергиси келсе, ким болбосун дал ушундай жазмак. Балким мага жазып койгондон кийин оңой сезилип жаткандыр. Баланы айтам да, кандай таза, кандай тунук, Баарыбыздын жүрөгүбүз эмне үчүн мындай эмес? Жаш баладай аяй албайбыз, Ал ушинтип сызда алды да, улантып окуй берүүмдү суранды. Бир маалда колун жаңсап токто дегендей кылды. Мен туруп калдым. Ал кубангандай. Көрдүңбү, жээк жигит? Адам деген ким экендигин түшүндүңбү? Адамдын өзөгү тунук. Биздеги мээрим, сүйүү, жакшылык ошондон калган. Кемпир бул сөзү менен мага бир маанилүү нерсе айтып, аны далилдеп берейин деп ойлогом. Бирок сөзүн бүтүрө албай жатып ыйлап жиберди. Бирок кастык кайдан жаралат, жээк жигит? Тиги бала жамандыкты кимден үйрөнүп, аны кастык кылууга ким машыктырат, Мен жооп бере алган жокмун. Эзели башыма бул суроо келип көрбөптүр. Чын эле ким үйрөтөт, деп өзүмө өзүм соол койдум. Бирок өзүмдүн суроома да жооп таба албадым. Менин балам, кызың кандай татынакай эле? Кемпир бир аз ойлонуп туруп калды да, анан башын чайкап, бир адам аркылуу жашоо ушунчалык татына көрүнсө, экинчи бирөө аркылуу жашоодон булганыч нерсе жок сезилип кетет, деп үшкүрүп койду. Кемпир мындан ары үндөбөдү, мени да оку деп айтпады. Терезени карап ойлуу туруп калды. Ордунан турду да эшикти карай жөнөдү. Босогодо токтоп, атайын мага кайрылып, кечир мени, жээк жигит. Менде да көп казалдар бар. Сага окутам, деп эшикке чыгып кетти. Кызык,
Кемпирде мастыктын кымындай да белгиси калбады. Ал таптаза соолуга түшкөн эле. Мен анын соолукканына ушунчалык кубансам, кайрылып арак сураганына андан бетер сүйүндүм. Мышыктар миоолой баштады. Кейпи кемпирге эркелеп жатышса керек. Мен дагы бир нерсени баамдадым көрүнөт. Кемпир мышыктарсыз жашай албайт болчу. Анткени мышыктар ал үчүн жөн гана жандык эмес. Баардан мурда байкуш кемпирдин көңүлүнө төтөп кылган үмүт эле. Ошентип мен кемпирди түшүнүп калдым го деп ойлочумун. Бирок ал дагы эле табышмак бойдон экен. Бүгүнкү окуядан соң ал ого бетер табышмак болуп калды. Мен мына ушуга да толук ынандым. Жашоо өз нугунда кыбырап өтүп жатты. Жадыраган жаз келди. Мезгил дегениң жамандык менен жакшылыкты ылгабайт. Кубанасыңбы же кайгырасыңбы, баары бир өмүр өтө берет деп кемпирдин какшанганы да тегин эмес экен. Мына ушул короодо башкалкалап жүргөнүбүзгө жылга жакындап баратат. Бул аралыкта нелер гана болбоду, бирок мезгил өтө берди. Ал эч нерсени ылгаган жок. А сен мезгилдин өтүп бараткандыгын сезүүгө жөндөмдүү болсоң, сөзсүз ичиң күйбөй койбойт. Ошентсе да мезгил өтө берет. Мезгилдин дал ушундай эч кимге багынбас кудуреттүүлүгүнө кемпирдей күйүп ышкан эч жан жокко деп көп ойлончу элем. Анткени ал өткөн күнүн көп эскерип сыздап алчу. Анан кемпир өткөн күндөрдүн эсебинен жан багып, келечекки жашоосуна кол шилтеп койгон адамдай туюла кетчү. Бирок кайра туруп ойлочумун. Эгер мындай болсо, эмне үчүн ал мезгилдин өткөнүнө кайгырат? Эмне үчүн жашоого умтулат? Алдына максат кое билген адам гана өмүрдүн тез өтүп баратканына кайгыра алат эмеспи? Балким, байкуш кемпир мезгилдин өтүшү менен эсинен чыгып кетип бараткан жарык маанайлуу күндөр үчүн өкүнөр. Мындай табышмак суроолор кемпирдин дал өзүндөй жандырмаксыз калып жатты. Бирок бул короодогу жашообузда биз күтпөгөн бир чоң жаңылык болду. Кемпир аракты таптакыр таштап, оозуна эч нерсе албай калды. Мунун себебин эч ким билбейт. А түгүл бир жатып, бир туруп жүргөн абышкасы да билбесе керек. Болбосо кубанганынан деле сырын айтып бербейт беле. Мурда кемпир арактын азабынан жинди болуп жүрсө, эми ичпей туруп эле кутурчу болду. Кылган жоругун акыл эси кире элек жаш бала да кылбайт. Биз айтып айтпай эмне, өзүң көрөсүң. Сени көптөн бери күтүп жүрөт. Сурап жатып тажатып да жиберди. Ырас келбедиңби? Дешти досторум бир күнү. Алар калп айтышпаптыр. Чын эле. Кемпир мени мурда таптакыр башынан өткөрбөгөн чыдамсыздык менен күтүп жүрүптүр. Бир аздан кийин шашып ушуп кемпир кирип келди. Келдиңби жигит? Сени баарыбыз сагындык. Мен да сагындым. Келчи өп коеюн. Ал адаттагыдай эле эрдин колума тийгизди. Анан төргө түпкөчүк басты. Мен анын ырай кепширинен да, кыймылынан да кандайдыр бир өзгөрүү байкадым. Мурда дайыма чала уктаган адамдай көздөрү киптейип жүрчү. Жанындагыларды эле салбай эстей берчү. Азыр жүзү жагымдуу болуп калыптыр. Мурда чын эле сулуу болсо керек деп ойлодум мен. Жанада бирөө кубалап келаткансып шашып ушуп жүрчү. Ушунчалык олдоксон отурар эле. Кетүүгө шашып жаткансып улам обдула берчү. Жерди да ылгачу эмес. Бош болсо эле болду. Шып этип отура кетчү. Өтө шекчил эле. Ар кандай айтылган жаман сөздөрдүн баарын өзүнө ала берчү. Кишинин сөзүн да ушул мен жөнүндө бирдеме дебесин деген кыязда тыңдачу. Ошентсе да айланасындагылар менен көп эсептешчү эмес. Бул дүйнөдө өзү жалгыз калгандай оозгалгыс балис сөздөрдү ышкырта берчү. Өзү менен өзү сүйлөшүп, болбогон нерсеге деле өңгөрүп жиберчү. Мына ушулардын баарын эскере ага ушунчалык назар буруп, көпкө карап турдум. Муну өзүнө билдирбөөгө аракеттендим. Ооба, ал мурда эч кимге окшочу эмес. Эми ал өзүнө өзү окшоп турду. Кемпирдин нарк насили дал ушундай болсо керек. Арак ичпеген маалында дал ушундай болсо керек. Сяк ичимдик аны баарынан, жада калса өзүнөн өзүн да ажыратып таштагандыр, деп ойлоп турдум мен. Ал күлүп койду да анан жадырап жайнап,
Кечээ баламдан кат алдым. Жакшы жүрөм дептир, деди. Аскердик турмушка көнүп кеткендир. Адам баарына көнөт эмеспи? Деди досум ага кошулуп. Кемпир жооп кайтарган жок. Дагы эле жадырап жайнап: "Мама, сени өзгөчө сагындым. Кийин барганда мен таптакыр башкача болом. Мен түшүндүм баарын" деп жазыптыр, деди. Бизди суроолуу карап калды. Кайра өзүнчө мынтип күрөп алды. "Мама, сени өзгөчө сагындым." Өзүнчө эле сүйүнүп жатты. Биз үндөбөдүк. А мен кемпирге ушунчалык таңданып турдум. Анткени өзүнүн баласы жөнүндө алоолонгон рахат, кубаныч менен сүйлөгөнүн укканым бүгүн болду. Мурда баласына караганда мышыктары жөнүндө кеп уруу ага чоң бел эмес беле. Кемпир бир маалда чөнтөгүнөн 2-3 барак алып чыгып, бери кел дегендей мага кол жаңсады. "Билесиңби, жигит, мен бир экир жаздым, окуп көрчү", деди. А мен эмне деп дөөрүп жатат деген кыязда аны таңдана карап тура бердим. Досторум бул жөнүндө билишет көрүнөт. Кийин уксам, кемпирдин ырынан улам экөө кыйла эле ысылдашкан экен. Бир күнү досум келип: "Жүрү, киного барып келели", дейт аяшыма адыраңдап. "Кантип барам? Жалаңач бармак белем, пальтоом жок болсо", дейт кучунашы кармап турган аяшым. Урматтуу окурманым, мындан кийинки кемпирдин тагдыры кандай болоору сизди кызыктырган болсо, комментарий бөлүмүнө "экинчи бөлүм" деп комментарий калтырыңыз.